Клара Алибекени аябай жакшы көрчү. Ошонун ырларын көп ырдап чоңойду. Классташым деген ырларын ырдап аябай жакшы көрчү Клараны. Аябай Ошол кезде менин кызым 1-классты жаңы бүткөн кез болчу да. Анан ошо биз топтоп атабыз кичинекей кызды дегенде, мен барайынчы, мен ырдайынчы деп Кларанын ордуна мен ырдайм деп эле өзү эмнегедир ошо ордуна деген сөздү айта берди да. Анан мен аны өтүп кетерин эле, мен мейли баланын кыялын орундатып коеюнчу деп жөн эле барып концерт көрөлү деп барганбыз. Бирок аны тыпырайтып кийгизип алгандык, курчактай кылып алып жүрчү элем аны. Жаштары дагы өзүн сап-сарың кой берип, жашынакай кылып тармалдатып, курчактай кылып кийгизип алып баргам. Бешолгур Бокаев алып баруучу эле ал кезде. Анан эшикке чыгып эле менин кызымды көрүп, конкурска келдиңерби дейт. Анан жок, биз концертке келдик десем, кирейинчи деп карап калды. Мен да эчтеке деп жооп бере албадым. Аябай катын ким десе, Анжелика десе, кирсин ырдаганды билесиңби деп сурады. Анан ырдайм деп, ошентсе бул музыкальный школада окуйт дедим да десем. Анда бир көрсөтүп келеличи эжекесине деди. Анан кирип кетишкен. Мен сыртта калдым. Анан кайта келип, анан жакшы кызыңыз бар экен, дагы конкурстар бүтсүн. Эгер жакшы жеңип алып бизге жакса, биз сизге айтып коебуз дешти. Концерт көрүп кетип алганбыз. Ошол анан эртеси күнү айтышты, мага чалышып, кызыңыз бизге аябай жагып атат, сизге жолугуп коелучу деп. Ушундай болду.